Чоңлай районунда Памирлик кыргыздар үчүн 400 үйдүн курулушу пландалууда. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун демилгеси менен жакынкы мезгилде Ош областынын Чоңлай районунда Памирлик кыргыздар үчүн 400 үйдүн курулушу башталат. Улуу Памирдеги, Кичи Памирдеги аугандагы кыргыздарды алып келип жайгаштырабыз. Антпесек алар жоголуп кетүү коркунучуна баратат. Курулуш иштерин быйыл май айында баштоо пландалууда. Бардык үйлөр жылуулук, электр энергиясы жана ыңгайлуу жашоо үчүн зарыл болгон башка нерселер менен камсыздалат. Өлкө жетекчилиги Афганистан Ислам Республикасынын Кичи жана Улуу Памиринин аймактарынан бардык этникалык кыргыздарды толугу менен көчүрүү үчүн бардык зарыл чараларды көрүп жатат. Бул максаттар үчүн мамлекетте жетиштүү күч жана каражаттар бар.